Оңдуңуздар менен саламатсыздарбы апалар. Мен көптөгөн апалардын жеке катка кайрылган суроолордун негизинде сентябрь айындагы балдардын мектепке көнүгүүсү, же болбосо жаңы окуу жылындагы балдардын мектепке адаптация болуусу боюнча эфир өтөм деп убада берген элем. Албетте мектеп учурунда албетте балдар узак жайкы каникул эс алуудан кийин жаңы мектеп башталышы менен алар адаптация убагын же болбосо мектепке көнүгүп кетүү убактысын жашап өтүшөт. Биз чоң адамдар узак өргүү же болбосо отпусктан кийин кайра жумушка бат эле көнүп ыңгайлашып өздөрүнө кете алабыз да. Ал эми тескерисинче балдар бизге караганда эмоционалдык психологиялык жактан туруктуулугу аз болгондуктан алар мектепке бат эле көнүп кете алышпайт. Ошондуктан бул эфир мектеп окуучусу бар ата-энелер үчүн өтө пайдалуу болот деп ишеничтемин. Мисалы үчүн, эгерде каникул мезгилинде балдар узак убакытка чейин түшкө чейин уктаган болсо, бул балдар эртең менен уйкудан турганда, мектепке барганда кыйналышат. Мисалы үчүн мен өзүмдүн окуучуларымдан да байкап жатам. Класста кээ бир окуучулар аябагандай чарчап, алсыз болуп уйкусу келген учурлары бар. Анан алардан сурасаң, каникулда сөз түрдө 10-го чейин же 12-ге чейин уктадык деген жоопторду айтышат да. Демек, биз ата-энелер ушуну түшүнүп коюшубуз керек. Окуу ачылайын дегенде 2 жума калганда, 10 күн калганда эртең балдарды акырындык менен тургузууга, мектепке психологиялык жактан даярдыкты жүргүзүшүбүз керек да. Ошол балдар уйкусу келгенинин себептери ошол үйдөн ата-эне аны мектепке даярдабагандыктан, балдарды мурдагыда каникул учурун кадимкидей өз жолуна койбогондуктан балдар уйкусурап кыйналышат. Албетте бала мектепте уйкусурап, баягы уйку режими бузулганда булардын билимге болгон кызыгуусу, сабакка болгон көңүл коюусу, көңүл буруусу, эстеп калуусу бүт ошол нерселери жакшы иштебейт деп айтабыз. Мындайча айтканда, бала өзүнүн организми менен өзү эле алек болуп калат да. Сентябрь айында биз бардык мектеп курактагы балдарыбыз жаш өзгөчөлүктөрүнө, классына карабастан аларга ар бир мындайча айтканда осознанный апалар дейбизби, же болбосо акылдуу түшүнүктүү данышман апалар дейбизби, балдарыбызга өзгөчө колдоо беришибиз керек да. Канчалык балабыз чоң класс болбосун, кичине класс болбосун, жок дегенде ошол эркин жайкы каникулдан кийин мектеп ачылары менен алар туруктуу тапшырма аткарууга, туруктуу, каттуу, строгий режимге түшкөнгө организми көнүш керек. Ошондуктан мектептен балдарыбыз келген учурда биз аларга үй жумуштарын буйруп, катуу айтып, урушуп, жазалап, же болбосо кандайдыр бир балдарга нагрузка же болбосо ошондой мамиле жасабай турганыбыз зарыл. Анткени балдардын организми ошол мектепке көнө албай аткан учурда үйдөн жок дегенде эркиндикти, кенендикти сезгени жакшы. Бала мектептен келгенде жакшы тосуп алып, ага албетте өз милдеттерин, үй жумуштарын аткарбай жатса деле, мындай убактылуу ага түшүнүү менен мамиле кылып турганыбыз жакшы болот деп айтар элем. Өзгөчө 5-класстын ата-энелери, анан башталгыч 1-класска барган балдардын ата-энелери мындай өтө маанилүү нерсе. Ошол сентябрь айы ичи балдарыбыз уялуу жана коркуу сезимдеринен өтө жабыркашат да. Анткени мектепке барганда, жаңы барганда алар 5-класста эмне үчүн 5-класста бүт баягы буга чейин туруктуу бир мугалим окутса, андан кийин 5-класстан кийин ар түрдүү мугалимдердин колуна өтөт. Башкача айтканда, чоң класс боло баштайт дагы, балдар ошол адаптация учурун оор кабыл алышат да. Ошол себептүү булардын жан дүйнөсүндө уялуу, коркуу сезимдеринен көбүрөөк жабыркашат. Бул балдарыбызга биз жакшылап түшүнүп, сүйлөшүп, сабактагы мектепте болуп өткөн окуялары жөнүндө сурап, кеп-кеңештерибизди айтып, анан бала мындай өзүнө жакпаган нерсесин айтса дагы биз аны кызыктуу, жакшы жактарын белгилеп, көрсөтүп, балага багыт бергенибиз жакшы. Менин жеке катыма бир эмес 2 апа жазды. Балам 1-класска
барды, анан кейін эле баргысы келбей атат, мектептен тажап калды, мектепке мындай мектеп дегенди жаман көрүп калды деп айтышат да. Ооба, ошол бала анткени анын баласы мектепке адаптация боло элек, ата эне дагы өзүнүн иши менен алек, анан бала ошол мектепке көнө албай баягындай мектептен тажап көнүп калган учур болот. Демек ошол учурда бир гана ата эненин өзгөчө ата эненин колдоосу, түшүнүүсү жакшы, мындай жардамына өтө муктаж. Ошол эле учурда албетте бир эле ата энеге төңкөп койбойбуз, балдар менен тез баягындай жакшы мамиле кылып, баягы камыр жумур болуп дегендейчи, мугалимдер дагы өзүнүн кесиптик чеберчилиги мыкты болсо, балага жекече жасаган мамилеси жакшы болгон болсо, мугалимдин дагы балдарды мектепке тез адаптация болуп кетүүсүнө жардам бере алат деп айтар элем. 1-5 класстагы балдарда ошол адаптация көнү болуу убактысы узагыраак жана кичине бир аз оорураак болот деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда албетте ар бир баланын жеке өзгөчөлүгү ар түрдүү, ар бир баланын өзүнүн физиологиялык жактан, психологиялык, эмоционалдык жактан туруктуулугуна жараша болот. Эгерде бала 1 класска барган турган баланы ата эне мектепке чейин мектепке даярдоо окутуулардан өткөрсө, аны мектеп жөнүндө маалыматтарды берип, аны психологиялык жактан даярдап, ошондой эле окуу китеп, окуу куралдарын даярдап атканда балага мектеп жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айтып берип даярдап барган болсо, анчейин эле оор эмес. Анан жөн эле үйдө жүргөн бала, мисалы үчүн бала бакчага барбады, 0 ой дейбиз, мектепке даярдоо курстарынан өтпөдү дагы, мындай сразу эле мектепке барып калганда бул балдарга оор стресс абал жаратат да. Ошондуктан бул балдарыбызга биз көбүрөөк көңүл бурганыбыз жакшы. 1 класстарда ошол 1 класстарда адаптация болуу убактысы 1,5-6 айга чейин созулат. Албетте ар бир баланын өзгөчөлүгүнө жараша. Ал эми 5 класска чейинки балдарда 2-3 жума болушу мүмкүн. Ал эми 5 класстан жогору балдарда 1 жума же болбосо 2 жумага чейин созулушу мүмкүн. Балдардын мектепке адаптация болуудагы көйгөй болуп жаткандыгын кантип байкай алабыз? Мисалы үчүн биз бала өзүнүн жан дүйнөсүнүн эмне болуп аткандыгын толук бизге айтып бере албашы мүмкүн, сезимдери жөнүндө бизге түшүндүрүп бере албашы мүмкүн, өзүнүн абалы жөнүндө түшүндүрө албайт. Ошондуктан биз балдарыбызда адаптация периодун кантип жашап аткандыгын биз билиш үчүн балдарыбызга тыгыз байкоо салып турабыз. Балдарыбыз уйкусу келип, мектепке баргысы келбей, сабак окугусу келбей, чарчадым, башым ооруду, же болбосо алсырадым, курсагым ачты, эч нерсеге кызыкпадым, сабакка кызыкпадым, мектеп жакпады, досторум жакпады деген сөздөрүн көбүрөөк айтышы мүмкүн, же болбосо алсыроо болушу мүмкүн, стресс, апатияга чейин балдар түшүп кетиши мүмкүн. Ошондой эле мен ата энелерге бир аз жөн эле кошумча маалымат катары бере турган болсом, эгерде сиздин мектепке барган балаңыз өспүрүм курак болобу, башка мындай кенже курактагы бала болобу, сентябрдын башында аябагандай күчтүү баягы газ менен деп коет го, машинанын каттуу газ менен баягы ылдамдык менен мектепке киришип, тапшырмаларды аткарып, ар кандай кружок иримдерге катышып алып, аябай каттуу берилип кетсе дагы бат эмоционалдык жактан чарчап калышы мүмкүн. Ошондуктан биз сентябрдын башында эле эч качан балдарга тапшырмаңды аткар деп оор талапты бербешиңиздерди сунуштайт элем. Анткени мындай балдар бат эле выгоранияга түшүп калат. Балдарыбызга акырындык менен, мисалы үчүн, тапшырма аткаруу убактысын 15 мүнөттөн, жарым сааттан эле мындай акырындык менен эле киришкени жакшы да. Алгачкы 2 жума аралыгында бала катуу сабакка киришип, катуу билимге киришип кеткенин туура эмес деген баса белгилеп кетким келет. Ошондой эле кээ бир балдар сентябрь, октябрь айына чейин өзүн мындайча айтканда жие албайт, өзүн колго ала албайт, сабакка кызыкпайт, сабак окуйын десе эле эч болбойт, ошол эле мурдагы окуп жүргөн темаларындагы, ошол эле мурдагы сабактарында түшүнбөй, кыйналып, билбей, мээси кабыл ала албай
неме болушу мүмкүн да, кээ бир балдардачы мындай болгону менен булардын ошол адаптация боло албагандыгынан мээси аны толук ачыла элек деп түшүнсөк болот. Бирок экинчи чейректен баштап бул балдар кадимки нормага түшүп, сабактарын жакшынакай сонун өздөштүрүп, мындай жөндүү алып кете алат. Демек, катуу киришип, жакшы окуп, кружокторго катышып, сабактарына катышып, бат эле выгоранияга түшүп калгандан көрө, бала акырындык менен мектепке кирип кеткенин сунуштайт элем. Ошондуктан ата-энелерге эки кеңеш айтамын. Биринчи кеңеш бул: сиз балаңызды жаңы окуу жылы башталары менен эле кадим аны сабак окуу деп мурдагыдай каттуу режимди киргизбейиңиз, сунуштабаңыз, талап койбоңуз. Жана өзүңүздүн балаңызды башка балдарга салыштырып, же болбосо азыр электронный күндөлүктөр бар, башкалар бар. Башка балдар жакшы окуп атат, же болбосо кошунан балдар жакшы окуп атат, сен эмне үчүн окууга киришпей атасың, эмне үчүн окуй атасың, эмне үчүн кызыкпай атасың деген талаптарды койбой туруңуз, балаңызды салыштырбай туруңуз. Балким ошол бала өзү сезбеген, өзү байкабаган абалда адаптационный период, же болбосо көнүү убактысында бала байкалбаган жеңил стресс абалды өтүп атса, сиз ага 2 эсе стресс берип, баладан талап кылбай туруңуз. Экинчи кеңеш болсо, мисалы үчүн мен өзүм мугалим катары айтамын. Албетте жылдын башында анализ катары, диагностикалык баягы анализ катары диктанттар, же болбосо жазуу иштери алынат, алгачкы тесттер алынат, өтүлгөн темалар кайталанат. Бала ошол каникул учурунда бүт баарын унутуп калышы мүмкүн. Бир унутуп калуу негизинен бул катастрофа же проблема деп айтпайм. Унутуп калуу бир четинен алганда нормалык эле көрүнүш. Анан экилерди алып калышы мүмкүн. Ошол учурда биз балдарга катуу эки алдың же бир нерсе кылдың деп эме деп коет. Эки алдың деп баланга стресс бербей туруңуз. Анткени бала ансыз деле өзү ошол мектепке келди, жаңы окуу башталды, бүт баарын унутуп калды, өзү да адаптационный периоддо кыйналып атат. Өтүлгөн темалардан, же болбосо буга чейинки билимдерин текшерген сабактардан эки алып калса, бала өзү дагы кыжалат болот да, өзү деле тынчсызданат. Анан үйдө дагы ата-эне аны баягы баланы соттоп неткени туура эмес. Болгону бул эки балаңыздын жаман экендигинен кабар бербейт, балаңыздын башы иштебейт дегенден кабар бербейт. Болгону ошол учурда баланын сабакка даяр эместигин гана түшүнсөк болот. Андан кийингиси бара-бара андан көрө ошончолук болгон болсо, эмне үчүн болгондугун акырын гана жай гана сурап коебуз. Жана бул экисин жолбосо үстүндө иштеп, артынан жакшы баа алуусун, ага балаңызга карата ишеним беришиңизди гана жай түшүндүрүп койгонуңуз жакшы болот деп айтар элем. Ошондой эле адаптационный учурда балада жалкоолук болушу мүмкүн. Биринчиси ошо мээси кабыл албай, сабакка көңүл бура албай, сабакка кызыкпай жаткан абалы. Экинчиси эки алып калышы мүмкүн бала. Үчүнчүсү жалкоолук каптап калышы мүмкүн. Өзгөчө бул өспүрүм курактагы балдарда дагы көп кездешет. Эч нерсеге кызыкпайт, эч нерсе баланы сабактары дагы мындай кызык эмес. Мектепке жөн гана классташтары үчүн гана барып аткан болушу мүмкүн да, сентябрдын алгачкы айларында, алгачкы жумаларында дейин, сентябрдын алгачкы жумаларында. Ошондой болуп атышы мүмкүн. Бул учурда биз эмне кылабыз? Жалкоолук бул баланын ички тынчсыздануусунун сигналы деп түшүнсөк болот да. Ички жан дүйнөсүндө бала өзү байкабаган, сезбеген абалда мектептеги строгий тартип режим баланы кандайдыр бир жан дүйнөсүндө, же болбосо анын көмүскө аң сезиминде аны коргогон, защитный коргоочу механизм иштеп, балада тынчсыздануу жүрүшү мүмкүн. Ошол учурда бала эч нерсеге кызыкпай, анан балага 2 коебу, 5 коебу ага баары бир болуп, убактылуу ал сырткы дүйнөдөн жабылып, билим башка нерсени жаап коюшу мүмкүн да, өзүн мындай артка тартыпчы. Бул учурда дагы албетте балабыз эмнеге окуй атасың сен, бирдемге кылып атасың деп балдарды мындай кысмакка же болбосо ошондой нерсеге албай туруңуз. Жөн гана аны менен жакшы тарбия, жакшы мамиле, жакшы сүйүүбүз менен мамиле жасай бергенибиз оң. Балдарды демек адаптация кылуунун бир гана жолу, балдарды тезирээк мектепке көндүрүп кетүүнүн бир гана жолу
эрте жатып эрте уктаганды көндүрөбүз. Экинчиден, телефондорду азайтабыз, телефонду менен алек болууну, туура тамактануу режимин кирдире алабыз жана жакшы мамиле кыла алабыз. Андан башкача мындай сыйкырдуу жолу жок деп айтар элем. Кандай балдарда адаптация болушу кыйын, же болбосо адаптация болуунун оор учурлары, оор көрүнүштөрү кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн, ошол эле учурда балдарды биз мектепке даярдоо кылбасак, балдарды даярдабасак, ошо бала түшкө чейин уктап жүрө бере турган болгон болсо, адаптация оор белгилери кандай болушу мүмкүн? Физиологиялык жактан адаптация боло албайт да. Бунун белгилери кандай? Бала башы ооруйт, же болбосо уйкусу бузулат, же мектепте уйкусу келип жүрөт, кечинде уктай албай калышы мүмкүн, же болбосо ичи ооруй бериши мүмкүн, же болбосо тамакка болгон аппетити бузулат, же болбосо тескерисинче аппетити аябагандай ачылып кетиши мүмкүн да. Же болбосо кыймылсыз оор балаңыз тескерисинче кыймылдуу болуп кетиши мүмкүн, же такыр эле кыймылсыз, алсыз абалга барышы мүмкүн. Бул балдардын денесиндеги адаптация боло албай жаткан сигналдары деп түшүнсөк болот. Экинчи учуру, балдардагы адаптация мезгилиндеги адаптация боло албай аткан оор экинчи учуру, жүрүм турумундагы адаптация боло албаган учур. Жүрүм турумунан. Бул учурда балдар агрессия көрсөтөт, сабакка кызыгуусу, мотивациясы болбойт. Бул балдар мектепте атайын билип туруп мектеп режимдерин буза баштайт. Мугалимдер сизге арзанып жалып кыла башташы мүмкүн. Мугалимдер классташтары менен конфликтке барышы мүмкүн. Сентябрдын башында эле балдарыбыз конфликтке бара башташы мүмкүн, мугалимдерге кайша сүйлөп. Жана ушундай эле, же болбосо тескерисинче кайдыгер болуп кетиши мүмкүн. Ошондой терс жүрүм турумдары менен бизге өзүнүн адаптация боло албай аткандыгын көрсөтөт. Албетте бул учурда дагы оор жазалабайбыз, урушуп нетпейбиз, балага мындай мурдагы мамилебизди көрсөтпөй турганыбыз жакшы. Үчүнчү, эмоционалдык жактан дисадаптация деп коет, адаптация боло албай жаткандыгынын белгилери: маанайынын бузулушу балада, мектепке карата жек көрүүнүн пайда болуусу, эмоционалдык жактан туруксуз бат ачууланып, бат ыйлап, же болбосо бат эле кайра күлүп кетиши, андан кийин темпераментинин өзгөрүп кетиши. Башкача айтканда, оор балдар тескерисинче шоктонуп нетип дегендей. Ал эми шок балдарыбыз темпераменти баягы, билесиздер да, темпераменти баягындай жеңилдейбизби, шостур дейбизби, шостур балдар тескерисинче оор басыр тартып калышы мүмкүн. Бул балдардагы эмоционалдык жактан адаптация боло албай аткандыгын сигналдары. Эгерде өспүрүм курактагы чоңоюп калган балабыздагы ушундай октябрь айы болуп кетсе дагы жүрүм турум мурунку балабызды билебиз, мурунку балабыз мектепке барганда өзгөчөлөнүп, жүрүм туруму бузулуп, терс адаттарды баштап, адаптация боло албай, терс жүрүм турумдарды жасап, мектепте конфликттерди жасап, же болбосо башы ооруп, башка кылып аткан абалдар октябрь айына чейин созула бере турган болсо, албетте бул балдарды атайын психологдордун консультациясынан өткөртүп койгонуңуз жакшы болот деп айтар элем. Ал эми ата-энелерге кеңеш ошол: эгерде сиз өзүңүздүн балаңызда кандайдыр бир сабакка кызыгуусу жок, адаптация боло албай аткан, жогоруда мен атап өткөндөй белгилерди байкасаңыз, мугалимдер менен тыгыз байланышта болуп, балаңыздын мектепте кандай өзүн алып жүрүп аткандыгы жөнүндө сурап, билип, ким менен достошуп атат, кандай болуп атат, тактап турганыңыз жакшы. Жана мугалимге жардам берип, мисалы үчүн балаңыз уялчак, же болбосо тартынчагыраак, темпераменти жактан меланхолик деп коет го, жанагы холерик дегенде баягы оор басырыктуу балдарыңыз болгон болсо, мугалим менен жардам сурап, менин баламды доскага чыгартпай эле койсоңуз, ордунан эле жооп берүүсүнө уруксат берсеңиз, же болбосо алгачкы сентябрдын алгачкы жумаларында жоопторду жазуу түрүндө кабыл алып турсаңыз, же болбосо менин балама кызыктырып нетип мактап турбасаңыз, мотивациясы өчүп калат, сабакка болгон кызыгуусу жок болуп калат, менин баламдын мүнөзү мындай деген сыяктуу балаңыз жөнүндө информацияларды мугалимге берип, мугалимге жардам көрсөткөнүңүз өтө жакшы деп айтар элем.
Андан тышкары 7 сентябрдын башынан баштап эле балдарды сразу эле кружокторго, курстарга берүү туура эмес. Жок эле дегенде өспүрүм курактагы балдардын сентябрдын 15-10-унан кийин, жок дегенде 2 жумадан кийин кружок, курстарга берүү туура болот. Анткени адаптацияга бала көнүш керек. Ал эми ошол эле 7-8 класстан баштап чоңоюп калган өспүрүм курактагы балдарга жоопкерчиликти, өз алдынчалыкты үйрөтүп, ага өзүңүз баш болуп муну курска бар, муну курста оку деп сүйлөшүп нет бербестен, курстарды, кружокторун баланын өзүнө тандоо бергениңиз жакшы. Ошол эле кружокторун бала өзү сүйлөшүп келгени жакшы. А сиз жөн гана колдоп, кубаттап, үйдө сүйлөшүп, маалымат алып, акчасын төлөп, же болбосо ошондой эле иштерди аткарганыңыз жакшы. Бала чоң адамдарча өзүнүн көйгөйлөрүн, өзүнүн маселелерин, өзүнө керектүү иш аракеттерин өзү бүтүрүп, сүйлөшүп, чечкенге үйрөтүшүбүз зарыл. Ошо өзгөчө гиперактивный балдардын ата-энелерин айтар элем. Гиперактивный балдарды албетте биз жүрүм туруму жеңил, тентек балдарды эле гиперактивный деп атаганга болбойт. Ал врачтын атайын диагнозун негизинде гиперактивный деп коюлат, билсеңиздер керек. Гиперактивный балдарды дагы адаптация болуу мөөнөтү оор болот. Бул балдардын ата-энелери бала мен сага кандай жардам бере алам деп гана балдарыбыздын оюн угуп, жакшы мамиле кылып, аны түшүнүү менен, аны кабыл алуу менен мамиле кылып турганыбыз жакшы. Балдарга эч кандай ошол сентябрь айынын алгачкы 2 жумалыгында, 1 жумалыгында биз аларга талап коюп, андан сайын балдарды тынчсыздандырып, тапшырмаларыңды аткар деп мажбурлабай турушубузду сунуштар элем. Бул эфирде мен 1 жума мурун даярдап чыгарам деп, бирок эч жетише албай калдым. Ошонсо да бүгүн кокусунан эле убактым болгон чыгарып койдум. Дагы кайталап эфир соңунда айтарым. Балдардын алгачкы ошол 1-2 жумалыгында балдарга мектептен келгенде жакшы, жылуу сөз, жылуу мамиле менен кайрылып туруңуздар. Кандайдыр бир бизге жакпаган аракеттерди кылып жатса, катуу айтып, урушпай, нетпей туруңуздар, кабыл алып туруңуздар. Ошол эле мугалимдер угуп жаткан болсо, балдарыңыздар сабакка кызыкпай, шоктук кылып, тентектик кылып сизге каяша сүйлөп аткан болсо, бул адаптация боло албай аткандыгынын сигналдары, белгилери деп түшүнүү менен мамиле кылып туруңуздар. Окуучуларыңыздарды мүмкүн болушунча ачык болуп сүйлөшүүгө тартып, тезирээк анын мектепке көнүп кетүүсүнө жардам бериңиздер деп айтар элем. Ал эми адаптация кылуунун бир эле жолу эрте жатуу, телефонду азайтуу, туура тамактандыруу, жакшы мамиле, ошол эле жолдору бар. Кандай белгилер бар экен жогоруда айттым. Кыскача кылып токтотоюн ушул менен. Адаптация боюнча суроолоруңуздар болсо, ошол түз эфирден кийин комментарийге калтырсаңыздар, мен жооп берүүгө даярмын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Бул эфир сиздерге пайдалуу болот деп ишенемин, сактап коюуга аракет кылам.